Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио Түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Радиоклиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстандагы башка өлкөлөр сыяктуу эле коронавируска каршы эмдөө жолу менен күрөшүүдө. Соңку маалыматтар боюнча 464 миңден ашык киши коронавируска каршы эмделди. Калктын массалык эмдөө иш-чараларынын алкагында эмдөө пункттары дагы көбөйгөндүгү белгилүү болду. Ошол эле учурда дагы деле эл арасында эмдөөгө байланыштуу суроолор арбын. Эмдөө иштеринин жүрүшү тууралуу бүгүн дагы сөз кылабыз. Берүүбүзгө Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Бурул Асыкбекова катышууда. Бурул Шариптяновна, саламатсызбы? Саламатсыздар. Урматтуу радио угуучулар, биздин программабыз Түз эфирде жүрүп жатат. 39 21 90 39 19 33 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы суроолоруңуздарды калтырсаңыз, Адис жооп берет. Бурул Шариптяновна, мына массалык эмдөө иштери жүрүп жатат. Бишкек шаарында акыркы соңку күндөрү элдин активдүүлүгү кандай болуп атат? Массалык эмдөө иш-чарасына кандай катышып атат эл? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул негизи эмдөө иштери Кыргызстан боюнча 29 мартта башталган. Анан акыркы күндөрдө ушу 2 жума болду, жанагы 3-чү жумага кетти. 1.250.000 доза Кыргызстан мамлекетине алынып келингенине байланыштуу бизде массалык эмдөө жүргүзүлүп баштады. Бирок биздин Кыргызстандын ичинде Ош областында абдан көп каалоочулар көп болуп жакшы эмделип атат. Республика боюнча алып карай турган болсок, ушул эле биздин Бишкек шаарында аябагандай деле мындай каалоочулар көп деп айтсам, көп деп айта албайм. Анткени деген аябагандай мындай 120.000 доза мына алынган. Бүгүнкү күндө болгон эмделгени 15.000 эле ашык эмделди азыркы күндө. Бул эмне себептен болуп атат? Бул себеби көбүнчөсүн ушул Бишкек шаарынын тургундары абдан көп интернет булактарындагы келген маалыматтарга ишенишип, анан жанагы WhatsApp группадагы, Facebook'тагы көптөгөн бир жалган маалыматтарга ишенишип, ошол менен албай аткандардын себеби бирден бир себеби ушу болуп атат да. Бирок мындай общий жанагындай бир статистиканы алып карай турган болсок, биринчи дозаны алгандар Бишкек шаары боюнча 61.000 адамды түзүп атат. Ош областында 93.000ге жетти да. Анан калган региондор бир аз ылдыйрактан болуп атат. Бирок ошентсе дагы биздин азыркы күндө мына Бишкек шаары боюнча бүгүнкү күндүн эгерде оору катталгандыгын карай турган болсок, 973 учур катталып, анын ичинен эле 637 Бишкек шаарына караштуу болуп атат да. Анан кийин экинчи ушу Баткен областы бүгүнкү күндө 88 учурду берип, анан Жалал Абад 74, Чүй область 72 болуп атат. Ошол эгерде ушул статистикага таяна турган болсок, негизи эле ушул Бишкек шаарында жылдын башынан бери вакцина дагы көп берилип аткан ушул Бишкек шаарына. Ошол себептен анткени оору көп калып атат, оору көп катталып атканына байланыштуу. Анан Чүй областында көп катталып атат. Анан ошого байланыштуу бизде ушул бирден бир себеп дагы ушул жанагындай жалган маалыматтар болуп атса дагы экинчи бир себеби ушул көп ооругандардын дагы себеби болуп атат окшойт. Анткени көбүнчөсүн ооруп айыккандар сразу ала албайт да. Ошонун дагы бир экинчи себеби ушул болуп атат окшойт да азыркы күндө. Ооруп айыккандар ала албайт дейсиз. Мына мисалы үчүн вакцинаны алгандан кийин дагы ооруп калгандар болуп атат деген дагы эл арасында ушундай сөз жүрүп атат, түшүнүк болуп атат. Сиз буга эмне дейсиз? Андай болуп атат. Биз аны башында эле айтканбыз, ушул январь, февраль, март айларында эле айтканбыз да, эми биздин ушул вакцина ошол убактарда келип калганда жакшы болмок деп ошол моменттерде айтканбыз да. Анткени деген оору күчөп атат күндөн күнгө. Ушул параллельно вакцина жүрүп атканда дагы ушул оору күчөп кетпесе экен дегенди биз ошондой деп ойлогонбуз. Азыркы күндө ошондой эле болуп атат. Анан эми азыркы күндө ушул ооруп айыккандар, вакцинаны алгандар арасында бар. Биринчиси эмне себептен ал Кытайдын вакцинасынын эффектүүлүгү 91% түзөт деп айтылган. Ошондо ар жакта 9% бул жанагындай
неэффективный болуп калат да, алар сөзсүз түрдө ооруйт деген сөз. Анан экинчиси, биринчини алгандан кийин дагы инкубационный период деп коет бизде. Ошол инкубационный период оору жуккандан клиникалык симптом пайда болгонго чейинки убакыт билинбейт. Ошол моментте вакцинаны алып алса, вакцинаны алгандан кийин эле жанагындай клиникалык симптомдору пайда болуп эле анан ооруп калып атышат да. Бул экинчиси. Анан үчүнчүсү дагы ушул эки түрдү тең, эки дозаны тең алып, анан дагы деле ооруп калгандар ошондой эле. Анткени биринчи дозаны алгандан кийин дагы 21-28 күн полноценный жанагындай иммунитет организмде пайда болуш үчүн. Анан экинчи дозаны алгандан кийин дагы 21 күн деп атабыз, 21 күндүн аралыгында ошол полный иммунитет организмде пайда болуш керек. Ошол моменттерде биздин жарандар иммунитети организмде толук пайда болуп электе элдер менен жанагындай ооруган адамдар менен катташ болуп калып, анан ооруп аткан себеби да ошондо болуп атат. Бирок ушул эле вакциналардын жанагы 91-95% деп атабыз, бирок ошондо дагы бул эң оор түрүнөн, ооруган күндө дагы ошо эң оор түрүнөн сактайт деген бизде ушундай маалымат алганбыз да, эң оор түрүнөн деп. Мисалы үчүн мен өзүм деле оорудум да. Мен өзүм деле оорудум. Вакцина алгандан кийин 16-күндө экинчи дозаны алгандан кийин оорудум. Ошондой эле жыт сезими жок болду. Анан мына азыр деле менин үнүм кичине башкача чыгып атса керек. Анан бронхадан ушундай болду. Бирок 1-2 күн температура болдум. Ушул 3-4 күндөрдө жанагы жыт мындай сезим жок болду дагы. Бирок биринчи эле күн эмес, экинчи күндөн кийин эле бронхада сразу жөтөл пайда болуп кетти. Анан эле дарыларды ичип, ошо менен 1-2-3 күн ошо температура болуп жаттым. Суставтарым баары ооруп. Андан кийинки күндөрдө жанагындай жыттоо сезими, ушулар жок болду да. Бирок бир жумадан жумушка чыгып кеттим. Ушул 2 доза алгандын дагы бизге пайдасы да мындай аябагандай затяжной деп коебуз, анда узакка чейин мындай жөтөл болуп же болбосо кечке чейин ооруй берген андай болгон жок. Кудайга шүгүр, мына азыр силердин жаныңарда жумушта иштеп жүрөм. Демек, буга чейин мурда өткөн жылдар айтылчу эле, бир жолу коронавирус менен ооругандан кийин экинчи жолу оорубайт деген. Демек, коронавирустун жана мутацияланган түрлөрү пайда болуп, улам ооруганга дагы мындай шарт түзүлүп атат, Анан кийин кайрадан деле, демек, вакцина алгандан кийин дагы ооруп калбайт деген болбойт экен да. Демек, ооруйт, бирок жеңил түрү менен өтүп атат да. Ошол жанагы сиз айткан азыркы экинчи жолу оорубайт деген, былтыр эми бул инфекция баарыбыз үчүн жаңы болуп атканда мүмкүн ушундай божомолдор айтылса керек. Бирок азыркы күндө былтыр ооруп деле, кийин азыркы экинчисинде ушул быйылкы жылы ооруп аткандар бар. Алардын да арасында жеңил өтүп аткандар бар да, анткени иммунитет бар да. Мындай жана орусча айтканда бизде после перенесенного заболевания иммунитет остается деп коет. Ошондой иммунитет организмде бар болуп атат. Бирок алар прививка алган жок. Мен анткени ооругам деп прививканы алганга, эмдөөнү алганга чейин убакыт жетпей калып эле анан ооруп калгандар болуп атат. Алардыкы деле жеңил түрү менен кетип атат да. Негизи ушул ооруп айыккандардын негизи түрүндө кийинчерээк бир аз ушул организм аябагандай жакшынакай болгондон кийин, после полного клинического выздоровления деп айтып атабыз. Ошол эки ооруп айыккандан кийин алып кое берсе, ал эмдөөдөн эч кандай жамандык көрбөйт. Наоборот, тескерисинче ошол организмде ушул ооруга каршы иммунный ответтин жанагы жообу аябаганда күчтүү болот да. Ошондуктан азыркы күндө абдан ушул терс маалыматтар көп тарап атат. Тукумсуздук алып келет экен дегендер бар, 2 жылдан өлүп калат экен дегендер бар. Деги эмне дегенин баарын айтып атышат, иши кылып ар кандай ар түрдүү маалыматтарды айтып атышат. Азыркы дагы эле биз ушуга чейин деле айтып келип атабыз. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча канча миллиарддаган доз вакциналар колдонулуп атат. Анан ошол учурдан пайдаланып айтайын дегеним, жанагындай ар кандай терс, мындай туура эмес, тастакталбаган маалыматтарга ишенүүнүн да кереги жок да. Бул биздин ден соолук, ар кимибиз өзүбүздү караш керекпиз. Анан биз өзүбүздү карасак, жакындарыбызды, жандарыбыздагы адамдарды бардыгына ошолорго зыян тийгизбегендей кылыш керек болуп атат да. Ошон үчүн ошол эмдөөнү биринчи эле биз азыркы күндө биздин эң актуалдуу темабыз ушул эмдөө болуп атат. Вакцина алгандардын жанагы эмне себептен ооруп калып атат, кээ бирлер ооруп калып атат деп атабыз. Анын себептерин айтып атпайсызбы? Жана инкубациялык убакыттагы да билбей калып, анан кийин ошондон дагы ооруп калып атат депчи. Ушундай болбош үчүн, ушундай жагдайга туш болбош үчүн эмне кылуу керек?
Эми деген көбүнчө ушундай, буга чейин дагы айтып келдик, дагы деле ошол биринчини алгандан кийин деле, экинчини алгандан кийин деле мен уже болду, ушул оорудан айыгат экенмин, иммунитет организмде бар болот экен деп такыр эле жанагындай бир эрежелерди сактабай койгон дагы деле болбойт да. Бул оору негизи ушундай оору экен, өзү иммунитетти сактабаган, иммунитети ылдый адамдарга жугуп калат экен дагы. Биринчиден, экинчиден жанагындай эл көптөгөн жерлерге барбай кое туруш керек. Анткени азыркы күндө көп эле адамдар ооруп атат. Кайрылганы кайрылып атат доктурларга, кайрылбаганы жеңил түрү менен өтүп кетип атат, жөнөкөй эле жөтөлү ушундай бир аз температура болуп өтүп кетип атышат. Бирок ошол убакта деле алар бардык жанагындай биздин эле Кыргызстанда ушу тойлор көп болуп атат, дагы деле барып атышат. Ошондойлорго маскасы жок жүрүп атышат. Антисептик колдонбой калгандар деле бар, антисептик деле көп. Баягы былтыркы убакытта ушул июль айларында ошондой болду эле, ошондой эле болуп атат. Эми бирок бүгүнкү күндүн статистикасында кичине бир аз ушу ылдыйлай баштады да. Буга да Кудай каршы. Бирок өлүм көрсөткүчү жогору болуп Бирок өлүм көрсөткүчү жогору болуп атат. Анткени деген көп болуп атат да случайлар. Анан ошол эле жанагындай өнөкөт оорусу бар адамдарга терс ушундай жаман катуу тиет экен да бул ооручу. Ошондуктан дагы деле адамдар ошо санитардык режимдерди сакташ керек болуп атат да. Ошон үчүн жанагы биринчини алып, анан мен болду, иммунитетим бар экен дегенден алар адашат. Экинчисин алдык бүттү дегенден дагы адашат. Эми бул вакцинанын андай жардамы болбосо, анан 2 дозаны алсак деле ооруйт экенбиз деген деп айта турганда мен алысмын. Анткени ооруган күндө дагы 91% ар жакта 9% оорусу да жеңил түрү менен ооруйт да. Дагы деле мына сиз өзүңүз да жогоруда айткандай ушул вакцина алгандар андай болот экен, мындай болот экен деген дагы деле мындай бир ушундай бир түшүнүктөр болуп атат. Эл арасында тескери пикирлер, ошол эле WhatsApp социалдык тармактар аркылуу дагы көптөгөн билдирүүлөр бири-бирине таратып, анан кийин ушундай бир ишенбөөчүлүктөр болуп атпайбы? Демек, сиз адис катары айтсаңыз, бул жагдайда жарандар эмдөө тууралуу эмнени билүүсү маанилүү? Эмдөө тууралуу эми бул жагдайда бул адамдар биздин Кыргызстанда, деги эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө деле ушундай бир терс маалыматтарга аябагандай көп сразу мындай мамиле кылат экенбиз да, ошону бат кабыл алып атабыз да. Мындай жакшы жактарына наоборот көңүл бурбай эле эмне бул кандай алып барат экен, же болбосо муну алгандан кийин эмне бар болот экен, эмне пайда болот экен дегенди элдин баары унутуп коюп атат. Негизи эгерде мурунку жылдарга, илгерки мурунку бир кылымга кайрыла турган болсок, ушул 18-кылымда дагы жанагы эле чума оорусу пайда болгон кезде, ошол кезде канча бир жылдар бою вакцинанын разработундай таба албай жүрүштү, жолунчу ошол оорудан кандай кылып сактасак деп. Ал оору эми мындай караганда көбүнчөсүн сокур болгонго алып келген дагы, анан кийин мындай жеңилирээк өткөндөрүндө болсо ушул тери мындай терилеринде мындай кара тактар пайда болуп ушундай болуп калган да. Анан негизи 1967-жылы ошол вакцина табылгандан баштап бүткүл дүйнө жүзүндө ушул вакцина жасалып баштаган. Анан мына ага караганда бизде деген, например, 18-кылымда ошондой оору башталып канча 20-жылга чейин, 20-кылымга чейин ошондой болуп жүргөн болсо, бизде деген 1 жылдын ичинде эле вакцинаны таап коюшту. Азыр өнүккөн мамлекеттер таап, ошол вакцинаны бизге жөнөтүп, мынакей даяр вакцина, мына бесплатно сатып албайсыңар деп биздин мамлекет сатып берип атканына да карабай, бизде ушундай адамдар мындай такыр эле каршы чыгып аткандарына мен таң калам да. Баянкы күндө дагы ушул WhatsApp менен биздин ушу Кыргызстандын эле бир аксакалдары ушундай чыгышты да, биз албайбыз вакцинаны, биз мындай кылбайбыз. Анан дагы бир мен да өзүм уктум, бир мындай аял киши сүйлөп атат да, биз деген ушул воздон чыгыш керек экенбиз, бул ООН деген эмне экен, бул болбогон нерсе экен, бул 300 000 киши кол топтош керек экенбиз. Түшүнбөй эле ушундай нерселерди жөнөтүп аткандарына мындай караганда биз ушул кээде мындай эми мындай өзүбүз нааразы болуп калабыз да, кандай булар түшүнбөгөн ушундай адамдар. Эгерде өздөрү алгысы келбесе, элди үгүттөбөй эле өзү албай койсун. Элдин баарын үгүттөп эмне кылат дейм да. Анан ошол оору, например, ошол жанагы натуральный оспа деп атпайбы, ошол эки мына 67-жылы ошол вакцина чыгып, 77-жылга чейин ошол вакцинаны жасашты. Анан 77-жылдан баштап мына 78, 79, 83 жыл бул оору катталган жок.
эч кимде дүйнө жүзү боюнча катталган жок. Жана 80-жылы анан бул вакцинаны разрабатывать этпей уже токтотушканда, мына ага караганда бизде деген азыр мына бат эле вакцина чыгып калды. Бат эле уже бүт дүйнө жүзү боюнча деген 80% ахват кылалык деп баардык элдин баары ушу бүткүл дүйнө жүзү ошолго кам көрүп атышса, анан биздин кенеде эле биздин мамлекетте ушундай нерселер көп жүрүп атканына абдан бизге өкүнүчтүү болуп атат да. Анан ошондуктан андай нерселерди карабай, кичине артка да бир аз историяны дагы мындай тарыхты да карай жүрүш керек да элдерчи. Дифтерия деген оору деле мына 93, 94, 95-жылдарда ушул биздин эле жанагы солдаттар арасында өлүмгө учурагандар болгон. Армияга барышып ошол жерден дифтерия, кептер оорусу деп. Анан кийин эле кайра жанагы корь, кызылча оорусу деп атабыз, кызамык оорусу. Ошол дагы 97-98-жылдарда студенттер арасында көп болуп, анда да өлүмгө учурагандар болгон. Мындай биздин эл негизи биринчи ушундай бир кандайдыр бир чечим кабыл алып, анан элдерди тескери үгүттөгөндөн көрөк ушул тарыхка кайрылып, ушул вакцина деген эмне болду экен? Вакцинанын жардамы менен биз кайсы оорулардан жок болуп атабыз? Полиомиелит деген оору, шал оорусу мына бизде 97-жылдан бери жок. 2002-жылы биз Кыргызстан ошол эркин зона полиомиелиттен деген сертификатты алганбыз. Бирок биздин ушул эле Тажикстанда деле болуп атат, Афганистанда болуп атат. Бизде миграция аябагандай көп болуп атат. Былтыр эмес, 2010-жылы мына Тажикстанда болуп 600 канча случай катталып, анын канчасы өлүмгө учураган балдардын арасында ушундайлар болгон. Анан ошондойлорду караш керек деп ойлойм да. Менчи көбүнчөсүн ушул тарыхка кайрылып карап көрүшсө, эмдөө деген эмне экен? Бул кайсы оорудан сактайт экен? Анан кайсы оорудан биз кандайча болуп чыгып кете алабыз дегендичи. Ошону адамдар көбүнчөсүн эске алышса жакшы болмок да. Вакцина бул өтө тездик менен жайылып жаткан ушул коронавирус оорусунун жайылуусун ооздуктап, анан кийин ушул оорудан келип чыккан өлүмдүн санын кыскартуу максатында жасалып атат да. Ушул жагдайга дагы өзгөчө көңүл бурушса, ошол жагдайга көңүл буруш керек да. Ошол жагдайга да көңүл бурбай ачпай, мына эмне себептен биздин ушул бүткүл дүйнө жүзүндө ушундай күчтүү жанагындай өнүккөн мамлекеттер ушул вакцинаны разрабатывать этти дейли. Анан алар деген эле өздөрүнүн анын арасында туугандары бар, өздөрүнүн тааныштары бар. Алар деле алып атат да вакцинаны. А мындай карасаң, бизде ушул айтып атышат да, биз ушул өлүмгө алып келет экен, бизди өлтүрөт экен, аны ушул населениянын баарын кыскартыш керек экен деп. Анан андай болсо анда алар дүйнө жүзүндө 2 миллиард калк өлүш керек деген дагы эмишкептер айтылып атпайбы? Андай боло турган болсо эмне үчүн анда вакцинаны дайындап, алар ошого акчасын кетирип, ошончо средствосын кетирип атышат мындай карагандачы. Ошол жактайды дагы эске албай атышат да. Ошону эске алса, анан бул оорудан көптөгөн адамдар кайтыш болуп атат. Көптөгөн биздин ушу кары картаңдарга, жанагындай өнөкөт оорулары барлыгы эң жаман таасирин тийгизип аткан ушул оору болуп атат. Ошондуктан көбүнчөсүн эле байкап атпайлыкпы, мына эмнеси бар экен, кайтыш болуп калган адамдардын көбүнчөсүн эле сопутствующий оорулары бар экен, сахары бар экен, давлениеси бар экен. Ошонун баары эле мына аябагандай катуу таасир тийгизет экен да. Бул инфекция өзү ушундай бир орусча айтканда бир коварный, бир ушундай жаман оору экен. Анан ошол жактарды дагы биздин адамдар эске алышса жакшы болмок. Бурулуш Шарипжановна, мына дагы биринчи, анан экинчи дозаны сөзсүз түрдө алыш керек да. Анан биринчи дозаны алып алып, кайсы бир себептерден улам экинчи дозаны албай койгондор дагы бар экен. Кээ бирлер, мына мен дагы угуп атам, Спутник вакцинасынын биринчи дозасын алдым эле, эми экинчисин алган, ал коркунучтуу экен деген сөздөрдү угуп атам. Эми албай эле койсомбу деп тургандар дагы бар болуп атат да. Ушуларга эмне деп айтыш керек? Эмне айтасыз? Мындай болуп атат да, эми булардыкы деген биринчи дозаны алып, анан экинчисини албайм дегендер чыгып атат. Эми биздин закон бар. Закон атайын ушул иммунопрофилактика, ушундай жугуштуу оорулар боюнча атайын закон бар. Ал жерде биздин жарандар өздөрүнүн имеет право, мындай укугу бар деген да, отказ бере турган дегендей. Бирок эми биринчисине барып алып, ошол эле Спутникти алабы же Синофармды алабы, анан экинчисине отказ берип койсо, мындай баш тартат дейли, анда иммунитет полноценный болбойт, толук организмде бөлүнүп чыкпайт бул ооруга каршы, биринчиден. Экинчиден, жанагындай ооруп калса анда бир жөн. Ооруп калып, ала албай калып, анан мындай жанагы интервал кичине узарып кетип
алып атат дегендер болсо бир жөн, анан экинчи дозасын албай койсо ошол эле иммунитет полноценный выработка болбой калат. Ошол менен анан кайра организмде иммунитет ылдыйлап кетчү болсо, жугуштуу ошол эле ковидный оорулар менен катнаш болуп калса, анда ал сөзсүз түрдө байланыш болуп калса, байланыш болуп калса, анда иммунитетине жараша ар бир адам барыбир ооруйт. Ошондуктан коркпой, организмди өздөрү ушундай жаман нерсеге настрой кылбай, бул адамдын өзүнүн дагы көбүнчө байланыштуу болот да. Мен оорубайм, мен ушундай жакшынакай алам. Ушундай өзүн адам настрой кылыш керек. Организм ички мындай ички не деп коет, ушундай бир эмени да угуш керек да. Адамчы мындай өзүнүн ичинде, организмде болот. Ар бир адам ойлонот да, мен муну алсамбы, албасамбы. Анан өзүн настрой кылып алып, ой, муну алсам жаман экен, муну алсам мындай болуп калат экен, муну алсам ооруп калат экенмин деп өзүн өзү ошентип багыштай берсе, ошондой болуп калат. Анан жакшынакай маанай менен, жакшынакай тур менен барып алса, көп эле адамдар алып атпайбы. Мына биздин Кыргызстан боюнча 352 миң адам алды. Анын ичинен мынакей биринчи эле дозаны алгандар 352 миң 877 болуп аткан болсо, ошол эле спутникти алган бүткүл ушул Кыргызстан боюнча 57 миң 996 адам биринчи дозаны спутникти алды. Экинчи дозаны алгандар 39 миңге жетти. Анан эми ар бир адамдын өзүнүн индивидуальный особенность организма деп коет. Ошого жараша болот да. Ошого да жараша болот. Анан ар ким өзүнүн жанагындай психический мындай настрой ошол дагы влиять этет да, негизичи көп нерсе. Ортодогу аралык сөзсүз түрдө 21 күнгө чейин сакталыш керек, андан мурда дагы алганга болбойт, андан кийин дагы алганга болбойбу? Мындай да, Sinopharmдын ортосу, биринчи экинчи дозанын ортосу 21 күндөн 28 күнгө чейинки аралык. Спутниктики 21 күн. Биздин негизи саламаттык сактоо министерствосунун буйругунун негизинде ушундай аралыктар сакталган. Астыга алда андайлар болуп атат. Бизде ушундай мындай мен эртең кетет элем, бир сүнөт эткелем. Буга чейин эмне кылып аттың, анан алып койбойт белең. Биз ушинтип айтып атабыз да, эмичи. Чындыгында эле эми шашып ушу билет ала турган күнгө келгенде эсептеп калып эле, меники 20 күн болуп калат экен, болобу алганга депчи. Эми бизде андай буйрук келген эмес. Андай инструкция да алган эмеспиз негизичи. 21 күн, 28 күн. Эреже талабы бар да. Эреже талап боюнча алыш керек да. Ошол кандай жазылса ошондойго жараша болупчу. Анан эми нарушать этип жанагындай узарып кетсе, мейли бир жөн дейлик. Узарып кетсе, жок дегенде эми организмде иммунитет пайда болгонго чейин бир аз болсо да макул. Эрте алганга негизи болбойт да. 19 күн же 20 күн дегенге алганга болбойт. Жана албай койгондор дагы бар деп атпайсызбы? Мисалы, экинчи дозаны албай койгондордук эми эмне болот? Андан ары өткөрбөй алса болот деп атасыз, болобу? Албай койгондор алса болот. Анткени деген айтып атабыз го, мынакей иммунитет организмде пайда болгонго чейин да 21 күн өтөт дейлик, экинчи дозаны алганда. Бирок ушул Россиянын маалыматтарына караганда, мен окудум да, ушундай деп 45 күнгө чейин макул деп атышат да. Ушул эки дозанын бири менен экинин ортосунда 45 күнгө чейин узартса болот дегенди окудум мен. Бирок биздин Кыргызстандын жанагындай буйруктарынын, инструкцияларынын негизинде 21 күн деген бар. Анан эми ар кандай причиналар менен ошол эле ооруп калдыбы, же болбосо бир жака кетип калдыбы, 21 күн эмес 30 күн болуп кетти, экинчи дозатын алыш керек. Бизге мынакей биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы суроолорун жазып атышат. Мына Максат деген айтып атат, эмне үчүн коронавирус менен ооруп жатканын текшербей туруп вакцина саясыңар? Бүгүн адам өлгөндөн кийин вакцинага чейин коронавирус менен болгон экен, ооруган экен дейт министр дейт. Ким жооп берет ал келиндин өлүмү үчүн дейт да. Демек жана жогоруда жооп бердиңиз да. Да бир жолу айтып коесузбу, эмне себептен мынакей? Эмне себептен текшербей туруп саясыңар дейт? Текшербей туруп сайылбайт да, текшерилет. Ал эми деген эгерде өзү ошол эле ооруган адамдар өздөрү билиш керек да, мен контакт болдум бул киши менен, могу кишинин ушундай бир оорусу бар экен. Же болбосо жөтөлүп атат же температура. Мунуку сөзсүз түрдө эле азыр дегенчи, азыр көп эле мындай жайында качан ушундай оору бар эле. Жайында качан эле өпкө ооручу эле, жайында качан ушундай. Анын баарын эле мен сразу эле айтам, ушундай оору менен оораттыр десе эле, ал оору эмес, ал деген ошол эле ковид болуш керек. Эми ПЦР чыкпай калат дейлик. Ошондуктан ар бир адам прививкага эмдөөгө барардын астында докторго айтыш керек, мен контакт болдум.
биздин моундай кошуна ооруп атат же болбосо биздин үйдө ушундай ооруп атат, мен алсам болобу деш керек. Андайларга алганга болбойт. Биздин ошол эле буйрукта да жазылган. Эгерде контакт болсо, ушундай бирөө менен бир жерде оорудуп, оорулуу больной менен бир жерде отурдум дей турган болсо, анда жок дегенде эле 14 күн албай кое туруш керек. Анан ошол эле билинбей инкубационный период деп айтып атабыз. Мынакей оору жуккандан кийинкиден жанагы клиникалык симптомдору пайда болгонго чейинки убакыт инкубационный период деп коет. Ал убактарда эгерде ошол эле больной эч ким менен контакт болгон жокмун деп өзүн ошондой сезсе, бирок симптомдору бар болуп, жанагындай скрытый форма менен деп коелучу, бессимптомный форма менен ооруп калган болсо, аны эми ошол жердеги отурган доктор деле көрө албайт да, эмне болуп атканын. Доктор кайдан билет? Ал давлениясын мээрит этет, ал сатурациясын көрөт, ал сурайт, эмне ооруң бар, эмне ооруң жок. Ошол эле келген прививкага келгендин бардыгы өздөрү ошондо жанагындай добровольный согласие деп атабыз, ошону толтурат. Ошол жерде вопростор бар, суроолорго жооп берет. Аллергияң барбы, жокпу, жүрөк жактан оорубайсыңбы, давлениең жокпу, ошолордун баарын толтуруп туруп анан кийин анан өздөрү кол коюп туруп анан макулдугун берип атат да. Муну эч ким бирөөнү мажбурлабайт азыр. Анткени закон бар, на добровольной основе деген. Эч кимди мажбурлабайт. Баягы иштеп аткан адамдарды мүмкүн айтса айтышып аткандыр. Анткени алар элдер менен катташта болуп атат. Элдер менен иштешет. Мынакей медиктер элдер менен иштейт. Жанагындай милицияда элдер менен иштейт, журналисттер элдер менен иштейт. Ошондуктан ошолорго раз уже эл менен иштеп аткандан кийин эмдөөнү алыш керек деген мүмкүн ошондой ар бир региондордо, ар бир эмелерде айтылып атса керек, жетекчилер жагындачы. Бирок эч ким мажбурлап сени алгының деп моундай принудительный эч ким айтып айта албайт. Бирок жанагындай дагы бир жагдай бар да, мисалы үчүн байланышта, ким менен байланышта, оорулуу менен байланышта болбой калганын билбей калгандар деле бар да. Ошону айтып атам. Коомдук транспорттарда деле жүрүп кетип атпайбы? Ошону айтып атпайбы? Аны эми ошол эле приемдо отурган доктор биле албайт да, ким менен контакт болуп келгенин. Бурулуш Шарипжановна, мынакей бизде азыр Кыргызстанда 3 вакцина колдонулуп атат. Өткөн аптада эле AstraZeneca вакцинасы келди. Анан ушул жума күнкү маалыматтарда бир 10 чактыдай кишинин алгандыгы тууралуу маалыматтар келди эле бизге AstraZeneca вакцинасын. Азыр AstraZeneca вакцинасын алгандан кийинки мындай бир терс таасирлер байкалган жокпу? Ушул вакцинаны эл канчалык мындай бир каалап алып атат? Эми ошол жанагы өткөн жумада келди, 40 000 доза келген, бул 2 жолку эмделгенге. Ошонун ичинен 10 000 дозаны биздин бишкектиктерге берди. Аны бизде Бишкекте эми үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 1-чи, 2-чи, 3-чү, ушул 5, 6, 7, 8 ушулар жүргүзүп атат. Анан түнкү ночной деп атпайлы, түнкү иштеп аткандар да бар да, 5-чи, 15-чи поликлиника, анан студенттик поликлиникалар. Ошолордо жүргүзүлүп атат бул AstraZeneca менен. Мурунку күндүн данные боюнча ала турган болсок, 57 киши бул вакцинаны алды. Эми көбүнчөсүн муну бизде ушул жанагындай башка мамлекеттен келген адамдар алып атышат. Анткени алар деген бул AstraZenecаны ошол мамлекеттерде өздөрүнүн жерлерине кеткенде ошол прививканын кайсы түрүн алгандыгы тууралуу дагы сертификат алса, ошол жерде кайсы, мисалы үчүн ошол Австралия дейбизби же Германия дейбизби, ошол жактарда ошол AstraZenecаны кабыл алышат экен да. Ошондуктан азыр Кыргызстанда ушу көбүнчөсүн эле ушул чет мамлекеттен келген жарандар алып атышат азыркы күндө. Бирок мындай кайрылуу болгон жок. Жанагындай бир терс жагдайлар болгон жок да, эч кимде деле андай. Буга чейин деле жанагы оондун өздөрүнүн дагы кызматкерлери алышкан, аларда деле андай жагдай болгон жок да. Биринчи дозасын алышты, азыр булар биринчи дозасын алышты. Булар деле берки вакциналар сыяктуу эле 20 күндө ортосу. Жок, булардыкы 1 ай, 4 жума. 4 жума, андан кийин 4 жумадан кийин экинчи дозасын алыш керек болот. 4 жумадан кийин экинчи дозасын алыш керек болот буларда. Ушул вакцина алгандан кийин алгач ушул 3 вакцинанын дагы өзгөчөлүктөрү тууралуу айта кетпейсизби? Эми 3 вакцинанын өзгөчөлүктөрү айта турган болсом, бул Sinopharm деп атабыз. Sinopharm бул өзү вирус, негизи эле вакциналар ошол тирүү же болбосо алсыздандырган же өлгөн вирустардан дайындалат дейлик да. Бул Sinopharm өзү вирустан дайындалган.
бирок өлгөн вирустан да. Анан ар кандай жанагындай органический веществолорду кошулуп адамдарга мындай иммунитет организмде пайда боло тургандай органический ушундай эмелерди кошулган дагы анан ошону менен дайындалган бул вакцина. Ал эми спутникти айта турган болсок, бул болсо аденовирус деген бар. Аденовирус деген вирус бар да, ошондон алып туруп, анан плюс еще буга жанагы эле вирус Юхандан алынган ушул ковидтин вирусунун мындай кусочек генома деп коет, ушундай ортосунан эле алынган да, бул вирустун өзүнөн алынган эмес. Ушундай болуп дайындалган. Буга дагы бул эме спутниктики. AstraZeneca'ныкы деле ошондой жанагындай типа как инактивированный сыяктуу ушул өлгөн вирустан дайындалган вакцина да, бул дагы. Sinopharm дагы AstraZeneca'нын дагы сакталуу режими 2 градустан 8 градуска чейин плюсовойдо да. Биздеги болгон ушул эмдөө пункттарындагы холодильниктердин бардыгы буга бизге талапка жооп берет да, ушул вакцинаны сактаганга. Ал эми спутниктик болсо бул минус 18ден 25 градуска сакталгандыгы үчүн жанагы атайын морозильниктери берилип, жана биздин ушул Бишкек шаары боюнча алсак, например, 7 ушул поликлиника жасап атышат дагы деле. Эми бирок азыркы күндө бизде спутникти биринчи дозаны алам дегендер болсо жок калды. Негизи эле Кыргызстан боюнча түгөндө болчу. Бүгүнкү күндө спутник бүгүнкү күндө башында ошо 50.000 доза келген. Ошол 50.000 дозанын бизге Бишкекке а так өзү Кыргызстанга 80.000 доза келген да. Ошонун 50.000 дозасын биз бишкектиктер алганбыз. Ошондо 25.000 доза, 25.000 киши биринчи доза менен эмделип бүттү. Экинчи доза менен азыркы күндө эмделип атат. Ал деле аз эле калды. Ал эми Sinopharm болсо 120.000 доза Бишкекке бөлүнгөн, жана 1.250.000ден негизи 240.000 биринчи доза менен эмделиш керек да. Бирок азыркы күндө бизде 120.000 доза эле алып келишкен. И жанагы азыркы күндө үй-бүлөк дарыгерлер тобунда бүт барында жүргүзүлүп атат бул. AstraZeneca болсо ушул 40.000 доза 2 жолкуга бул 20.000 болду. Анын 10.000 Бишкек шаарында, 10.000 Чүй областында, анан калган региондордо бирастан таратылып берилди. Вакцина алууну каалагандар, ушу вакцина алам дегендер дагы деле бир зарыл болгон эрежелерди, талаптарды сактабай жатышат окшойт да. Эмне кылыш керек ушу? Эмнеге өзгөчө көңүл буруп вакцина алам дегендер? Мындай бир катуу эле айтыш керек окшойт да. Эреже, талаптар ушундай болуш керек, андай болуш керек, мындай келишиңер керек деген сыяктуу. Мындай да эмичи. Мисалы үчүн мага кечээ бир бала чалып атат да. Эже мен вакцина алат элем, каяка барып алам деп. Үнүнөн эле байкадым. Ооруп атат. Үнүнөн билинип турат, жанагындай бир гундосить этип чыгып калат го. Мен айттым, сен ооруп атат окшойсуң десем, жок эже, мен ооруган жокмун дейт да. Мен ооруган жокмун, бирок алыш керек болуп атат мага, кетиш керекмин мен депчи. Мен ушу биздин адамдарга таң калам да, ооруп аткан убакта жанталашып барып алам дейт. Же болбосо кетем деген убакта жанталашып барып алам дейт. Буга чейин биз канча ушул негизи медиктерди деле мындай түшүнүп, ушу биздин Кыргызстанда жашаган адамдар түшүнүп койсо жакшы болмок да. Ушу эмне десе эле медиктер күнөөлүү болуп жатып калат бир жеринен. Ал байкуштар ушу адамдардын ден соолугу үчүн эле күн түн деп иштеп жүрүшөт. Мына азыр деле вакцинаны ушул күнү түн иштеген республикада, Ысык көлдө бар, Ош шаарында бар, Жалал абадта бар, ар бир пункттар бар да, ушул күнү түн иштеп аткан биздин медиктер. Бирок түнкүсүн деле кыйрап деле эч ким барбайт ага. Анткени деген ооруган адамдар барат түн ичиндөчү, температурасы көтөрүлүп атса, анда сөзсүз түрдө медпункттарга кайрылат. Ден соолугу чың адам эртең деле күндүз барып алып алам дейт. Негизи бирок түнкүсүн деле ачып, атайын ушул биздин элдер үчүн даже мынакей торговый центрларды ачып койдук. Мына соода жанагындай спортивный комплекстерди ачып койдук. Образование деп ар бир жанагындай университеттерде, школдордо ачылып атат, базарларда ачылып атат. Анан ошол ачылып аткан жерлерге мындай өздөрүн карап жүргөн адамдар, ден соолугу чың, мен на самом деле ооруган жокмун, эми билинип эле калат. Ар бир адамдын ооруп атканычы ушул азыркы күндө тем более билинип калат. Анан көбү менин оюмча ушул тетиги кондиционерге шылтап коюп атышат да, көбүчү. Ой, мен кондиционер ысык, анча азыр ысык болуп атпайбы? Анан ысыкта ушу кондиционерге отуруп анан мен ооруп калыптырмын деген эле кишилер да. Бирок кондиционерге отуруп ооруп калып, бирок ошол кезде иммунитетти түшүрүп салып, анан ошондон эле тиги оору жугуп калат да.
ошонун дагы көбүнчөсүн эске албай жатышат да. Мен азыркы айтайын дегеним ушул кондиционерге деле көп отурбай коюш керек. Ар ким өзүн караш керек. Биринчиден, экинчиден жанагындай көпчүлүк жерге барбаш керек. Транспорт жанагы общественный коомдук транспортторго түшкөндө дагы жок дегенде өзү мындай колуна антисептик алып жыттап, анын ичине спирт коюп алып, жок дегенде анан масканы колдонуш керек да. Жууп калбаш үчүн. Анан анткени деген эгерде прививканы ушул эмдөөнү мен алам, мен деген ушул оорудан сактанышым керек, жок дегенде мейли жеңил түрү менен оорусам дагы оор түрүнөн сактанайынчы деп адамдар өздөрү биринчи очередде ушул өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүшсө жакшы болмок. Биякта дагы бир көрөрман социалдык тармактын колдонуучусу жазып атат. Мына мен вирус менен ооруп айыктым дейт. Эми эмделсем болобу дароо деп жазып атат. Жок, дароо эмделгенге болбойт. Дароо эмделгенге болбойт. Ден соолугун чыңдаш керек, жакшынакай кылып. Жок дегенде мындай кандай түрү менен ооруду, жеңил түрү менен ооруду же оор түрү менен ооруду, ошону караш керек да. Эгерде жеңил түрү менен ооруса, жанагындай после полного клинического выздоровления деп айтып атабыз. Аябагандай мындай өзүн ден соолугум чың, мынакей бүттү, күнүм деле жакшы болуп калды, жөтөлүм деле кетти деп ушундай жакшынакай болсо, анда алса болот. Анан жанагындай остаточный явление деп коебуз да, мындай оорунун калдыктары калып кала турган болсо, кичине жөтөлүп аткан болсо, анда албай эле кое турган ол. Абдан жакшы болуп, өзүн жакшы сезиш керек. Ошондой болгондо гана алыш керек да. Дагы бир көрөрманыбыз жазып атат, аллергиям бар, мен кандай кылсам болот вакцинаны дейт. Ошол аллергия кандай? Аллергиянын деген түрлөрү көп. Например, аллергия, тамакка аллергия болот кээ бирөөлөр, жанагындай помидор кызыл жегенде. Аллергия жанагындай чөптөргө болот. Аллергия лекарстволорго болот. Кандай аллергиясы бар болду экен? Ошого жараша болуш керек да. Мына мисалы үчүн мен аллергия жанагындай жазында бир мындай гүлдөп анан учат го. Ошондой убактарда менин аллергиям бар. Мен ошол моменттерде алган жокмун. Өтүп кетсин ошол убакыт. Анан өткөндөн кийин дарыларды колдонуп жана антигистаминдик препараттарды ичип туруп анан кийин колдондум да. Анан кийин алдым. Ковидке каршы тестти, анан жанагы антителага каршы анализди кайсыл учурда тапшырууга мүмкүн? Аларды тапшырып алып, анан кийин вакцина ала берсек болобу дегендерди жазып атат. Эми алам деген киши любой убакта эгерде өзүн текшерем десе, өзүн текшергиси келип, иммунитетим барбы, жокпу көрөйүнчү деген киши болсо ИФА деп коет. ИФАны тапшырса болот. Анан мен ооруган жокмунбу, ооруп атамбы деп өзүн билгиси келип атса дагы ПЦР анализ деп коет. Ошону тапшырып туруп анан кийин барып ала берсе болот. Бирок эми бул анализдерди тапшыруунун деле өтө деле мындай зарылдыгы, кажети жок деп атасыздар, өтө деле кажети жок, өтө деле кажети жок анын. Ал биринчиден ошондой эле аябагандай азыр частный лабораториялар, менчиктүү лабораториялар алып атышат, акча болуп атат бул дагы. Экинчиден деген эгерде оорубаса, анан ПЦР тапшырып эмне кылат, ага акчасын жөн эле кетирип. А эгерде ооруп айыккан болсо, анда ИФАны көрөйүнчү десе болот. Эгерде өзү үчүн көргүсү келип атсачы, ИФА деген ошол эле иммуноферменттин анализ деп коет. Организмде иммунитет барбы, жокпу, ошону көрсө болот. Меники буга чейин иммунитетим болгон эмес. Мен 2 жыл текшерилип көрдүм өзүм. Бирок вакцина алгандан кийин дагы ооругандан кийин да текшерип көрүп элекмин да. Мага өзүмө да ушундай кызык болуп атат, ушу көрүшүм керек болуп атат да мен дагы. Текшерилип көрүңүз, сөзсүз андан кийин бизге айтып коюңуз. Мына Бурулуш Шарипжановна, кошумча эмдөө пункттарынын ачылгандыгы тууралуу дагы маалыматтарды берип жатпайсыздарбы? Демек, буга эмне муктаждык бар болуп атабы? Анан эмне себептен мындай кошумча эмдөө пункттары ачылып атат? Кайсы жерлерге барып эмдөөдөн өтсөк болот дегендер дагы бар. Ушул кошумча эмдөө пункттарын дагы эле ушул биздин элдерге баягындай бир шарт түзүп берип атканыбыз да. Шарт түзүп берип атабыз да. Ушул элдер барып эмделип калышсын, ушулар организмде иммунитет пайда болуп, ушу биздин өлкөбүздө ушул 80% эмделип калса, ушул оору жок болуп кетсе экен деген гана биздин үмүт да. Анан азыркы күндө ушул убактылуу эмдөө пункттарын ачып койдук, түнкү пункттарды ачып койдук. Ошолордун бардыгын эми биз деген ушундай эл үчүн шарт түзүп берип атабыз да, эми зарылчылыгы бар деп. Бирок ошону биздин адамдарыбыз түшүнбөй жатпайбы? Барбай жатышат. Негизи ошол пункттарга барып деле алып алышса болот. Кээ бирөөсү чалышат чындап эле. Эми биз ушул мед кызматкерлери дагы азыркы күндө мына түнкү саат 12-ге чейин иштейсиңер деп койдук. Анысы аз келгенсип жанагындай ар бир өзүнчө пункттарды ачып койдук. Түнү менен иштейсиңер круглосуточно деп койдук. Мына иштеп атабыз деп отурушат, бирок барган кишилердин саны аз. Бул дагы деле мындай бир коркуч сезими, жанагындай ар кандай ушак имиш сөздөргө ишенген жагдайлар себеп болуп атат да. Ошонун баары себеп болуп атат. Ушул
биз мына 2015 мен кичине бир аз артта эметип айтып кетейинчи. 2015 жылы национальный кампания иммунизации деп ушул көр менен краснуха, ушул жана кызамык кызылча оорусуна каршы жүргүзгөнбүз. Ошондо Бишкек шаары боюнча 300 миңдей адам эмделген. Эч кандай эчтеге дополнительный пункт жок. Ошол эле азыркы күндөгү иштеп аткан эле центральный поликлиникалардын иштеринде, новостройкаларда жана жаңы конуштарда ошол жактын баарына барып эле адамдар өздөрү, ошондо деле биз чоңдорду да эмдегенбиз, балдарды да кошо эмдегенбиз да. Анан эч кандай эчтегеси жок эле. Мындай ал кезде ушул могу WhatsApp дегендер жок болчу негизичи, интернет жок болчу. Мондай телефондор дагы ушу биз азыр көтөрүп жүргөн телефондор деле жок болчу. 2010-2011 жылдарда кичине бир аз пайда болуп келген. Анан азыр болсо WhatsApp да бар, интернет, жанагы Facebook эмне деген толгон токой интернет булактары бар да. Анан ошонун баарында толтура ушундай терс маалыматтар жазса эле биздин адамдар ошого көңүл буруп эле ошо менен эле. Анан мына биздин азыркы кездеги ошол терс маалыматтардын кесепетинин аркасынан бизде болгону ушул 120 миң алсак, ошонун болгону 15 миң эле мына почти что бир айга жетейин деп калды ушул вакцина массалык эмдөө жүргүзүп баштаганыбызга. Мына араң до сих пор эле ушундай келатабыз да. Ошонун баары ушул телефондун кесепетинен болуп атат да. Телефонду алсак эле баарыбыз тең Facebook'тан чыкпайбыз, Instagram'дан чыкпайбыз, ушактагы терс маалыматтарды алабыз, ошо менен эле отурабыз. Жашыбыз деле, карыбыз деле, балдарыбыз деле баары ошо менен отуруп калды. Негизи эле чындыгында эле ушундай болуп атат да. Ушул керек беле бизге. Бирок ушул вакциналар кандайча организмге таасир этет түшүндүрүп койсоңуз. Эми бул деген вакцина кандайча таасир этет. Муну эми биздин тилде айтканда мындай организмге ошол вакцина кирет дейлик да. Анан организмдин өзүндө ошол вирус да анткени деген жанагы эле вирус деп атпайбы. Анан ар кандай органический жанагындай бир веществолорду кошот деп атат ошол вакцинага. Алар ошол вирус кирген убакта организмге алар ошол вирусту өлтүрө турган эмелер да, мындай действиясы ошондой болот да. Же болбосо ошол организмге вакцина кирген кезде ал кабыл албайт организм. Ушундай да, например. Же болбосо кабыл алса дагы жанагынтип вакцинанын аркасы менен, анткени вирус бар да, ошонун аркасы менен жана жеңил түрү менен мындай организм ошондо реакция кылат да буларгачы. Мен эми бизде ушундай антитела пайда болот деп айтабыз да. Против этой инфекции депчи, ушундай орусча айтканда ушундай болот да. Негизи ушул инфекцияга каршы организмде антитела пайда болот дагы, анан бул оорунун жугушу жеңил түрдө өтүп кетет, же болбосо ал адамга жукпайт. Ушундай. Демек ушуга дагы көңүл буруп коюшу экен да, эмне эле жанагындар. Дагы бир суроо жазып атат бул жерде. Вакцина алгандан кийин мындай аялга, репродуктивдүү курактагы аялга мындай кош бойлуулукту кайсыл учурда пландаштыруу керек деп атат. Вакцина алгандан кийин. Эми бул мындай да. Негизи өзү биздин саламаттык сактоо министрлигинин буйругунун негизинде бизде башында ушундай болгон. Беременный боюнда бар аялдарга, анан кош бойлууларга, анан ушу бала эмизген балдарга болбойт деген. Анан башка өлкөлөрдө ошол эле вакциналарды алып, анан бирок ошол кош бойлуу аялдарга да сайып, жанагындай бала эмизген аялдарга да сайып, опыт менен көрүшкөндөрү бар да. Анан бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушундай бизге өздөрүнүн сунушун берди Кыргызстанга. Алганга болот, буларга сайсаңар болот депчи. Бирок биз өзүбүздүн саламаттык сактоо министрлигинин сунушунун же болбосо буйругунун негизинде биз азырынча эч кимге андай рекомендацияны же болбосо андай сунушту берген жокпуз. Бирок жана боюнда бар адам боюнда болгонго чейин бирок вакцина алып, анан кийин анан боюнда бар болсо, андан эч нерсе деле болбосо керек деп ойлойм да. Мен бул өзүмдүн жеке оюм. Анткени мага ушундай болгон, суроо берген бирөө, бизде иштеген бирөөнүн кызы ушундай барып вакцина алып, бирок боюнда болуп калыптыр да. Вакцина алып аткан убактарында эле. Анан эми кантип прерывать этебиз деп айтабыз аны. Кантип боюңдан алдырып сал дейбиз. Бирок ВОЗдун жанагы эле бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушунун негизинде беременныйлар менен кормящий материлерге алганга болот деп аткандан кийин
алып бүткөндөн кийин эчтеке эч кандай деле таасир бербесе керек анысына. Раз ошондой бизге сунуш киргизип аткандан кийин ошон үчүн кооптонбой эле коюш керек да ал жөнүндө дагы. Вакцинациялоо тууралуу дагы мына азыр улам жаңы ачылыштар, улам башка дүйнө өлкөлөрүндө улам бир оору сыяктуу кандай жаңы жагдайлар ачылып атса деле ошо вакцинациялоо тууралуу деле жаңы бир жагдайлар бир айтылып атса керек да. Анткени мисалы үчүн Россиянын окумуштуулары, Россиянын адистери дагы айтып чыкпадыбы? 18 жашка чейинки балдарды буга чейин эмдөөгө болбойт деп айтылып келсе, эми 18 жашка чейинки балдарды дагы эмдеш керек деген дагы мындай бир сунуштар айтылып атат да. Азыр бул жагдайда эмне мындай жаңы ачылыш, эмне жаңылыктар болуп атат? Эми бул боюнча айтсак, негизи бүткүл дүйнө жүзү боюнча жаңы башталганда 18тен өйдө деп келинген. Ооба. Эмне себептен андай болгон? Биринчиден 18 жашка чейинки балдарга вакцинация жүргүзүлгөн эмес, испытание деп коебуз да, исследование. Экинчиден ошол 18 жашка чейинки ооруган балдардын клиникасы мындай жеңил түрүндө өткөн да. Ошон үчүн бизде ошол бүт дүйнө жүзү боюнча вакцинаны 18 жашка чейинки колдонбойт деген инструкция бүт вакциналар боюнча чыккан. Анан эми азыркы күндө ушул акыркы маалыматтарга алып караганда ушул Америкада да ошондой болуп атыптыр. Ушул 18 жаштагы балдарга чейин жасаса болот деген. Бирок биздин Кыргызстанда мындай сунушту эч ким бере элек, мындай сунушту эч бирибиз кабыл ала элекпиз дагы. Бирок башка дүйнө өлкөлөрүндө ошондой болуп атат деген маалыматтар тарай баштады да, алып атышат экен деген. Бирок Кыргызстан андай чечимге келе элек. Бул дагы улам жаңы ачылыштар, жаңы ошол бир жаңылыктарга жараша дагы кабыл алынса керек, Бул эми бизге эле эмес, Кыргызстан эле үчүн эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча ушундай жаңы вакцина болуп атат, анан жаңы улам ачылыштар болуп атпайбы? Окумуштуулар улам изилдеп атат, улам жаңы кой берип атышат. Анан ошондуктан пока биздин ушул Кыргызстан андай чечимди кабыл ала элекпиз да. Бүгүн деле ушул аярлуу топтогулар, мисалы ошо жана өнөкөт оорусу барлар биринчи кезекте эмделүү керек деген сунуштарды дагы деле берип атасыздар да, Дагы деле берип атабыз, бирок ошондо дагы угуп атабыз да, мындай эми тааныштардан угуп калабыз. Сахары барларга алганга болбойт экен, давлениясы барларга алганга болбойт экен, анан силердин докторлор ушундай карабай эле сайып коет экен дегендер да болуп атат да. Сахары менен алганга да болот, давлениясы менен деле алганга болот, бирок ошол эмдөө убактысына келип ошол жерге келгенде сахары дагы ошол өзүнүн рабочий канча болсо ошондой болуш керек. Ошондой убакытта келип алыш керек. Давлениясы дагы ошол алганга келген убакта дагы көтөрүлбөш керек да. Гипертонический болезнь деп коет люди, например, аябагандай высокий давление менен жүрүшөт, бирок алардын да рабочий давлениясы бар да, дайыма ичип жүрүшөт алар деле. Анан ошол моменттерде өздөрүнүн давлениясы рабочий, баягы күнүмдүк давлениясы канча болсо ошондой менен келип алса болот да. Жанагындай өнөкөт оорусу бар, жүрөк жагынан ооругандар деле, алар деле алып атышат. Алар деле өздөрүнүн ошол состояниясына жараша болуп, кардиологко барып көрүнүп, ошол моменттерде период обострения деп коет. Ошондой убакта алганга болбойт да. Негизи ошол эле онкологиялык оорусу барлар деле, анан кургагычык менен ооругандар деле, мисалы үчүн активдүү фаза болуп турган учурда албаш керек деп атат. А калган учурда ошол вакцинаны алыш керек, ошондой. Тартип ошондой. Анткени деген бул оору ошо өнөкөт оорусу бар адамдарга катуу тийип атпайбы? Ошондуктан жана бизде саламаттык сактоо министерствосунда ошол биринчи этапта жана иштеген адамдар, экинчи этапта ошол өнөкөт оорусу бар адамдарга деп этип элек. Ошон үчүн да ошол себептен ушундай болуп каралган да. Рахмат маегиңизге, урматтуу радио угуучулар. Вакцинациялоо иштеринин жүрүшү, ушул эмдөөнүн деги эле мааниси тууралуу бүгүн дагы сөз кылдык. Студиябыздын мейманы Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Бурул Асыкбекова катышты. Сиздин берген пайдалуу кеңештериңизди албетте ар бир жаран мындай бир эсине тутуп түйүп алат деген ишеничтебиз. Урматтуу радио угуучулар, программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Программаны мен Гүлбүбү Үсөнова алып бардым. Сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар.